7 законов чистоты. Тело, одежды, речи, слуха, зрения, сердца и мыслей. Тазалыктын 7 закону. Кийинки күн бүркөк болду. Асманда бозоргон булуттар. Бирок жаан жааган жок. Алыс тоодо күн күркүрөп чагылган болуп атты. Ушул айылга чейин угулуп атты. Эртең мененки тамактан кийин наставник кечээки питомниктен алып келген бактардын ар кандай көчөттөрүн көргөзүп, Мехронго бүгүнкү күндү бак отургузууга арнайлы деп сунуштады. Ушул эң асыл жумуш деп түшүндүрдү ал. Анткени бакты отургузуп жатып, бактын көлөкөсүнө башкалар эс аларын, анын даамдуу мөмөлөрүн башкалар ырахаттанып жээрин түшүнөсүң. Мен билбейм бул бактарды ким тиккенин, бирок менин милдетим буларга кам көрүү, жаңыртып, эскирип, чирип бараткан бактарды жаңы көчөттөр менен алмаштырып туруу. Менден кийин башка адамдар дагы кубанып туруш үчүн. Мен айланамдагы ушул кооздуктарды түзгөн адамдарга ыраазы билдирип тургандай эле, бул бак кимге кызмат кылса, мени да келечекте жакшы сөз менен эстешет. Жакшы иштер унутулбайт. Жумуштан кийин наставник дагы бир теманы түшүндүрүп бериш үчүн Мехронду кайрадан беседкага чакырды. Эң маанилүү закондордун бири биз сактап жүрө турган тазалыктын 7 түрү. Угуу тазалыгы, сүйлөө тазалыгы, ниеттин тазалыгы, ойдун тазалыгы. Булар жүрөктөн чыгат. Булар биздин бооруккерлигибиздин, чынчылдыгыбыздын, адептүүлүгүбүздүн чагылышы. Ниеттин тазалыгы жөнүндө. Эч убакта бирөөнүн эчтекесин алба, бир тыйынын да калба. Абийириң таза болгонуна умтул. Абийирсиз ишти жашырып койсо болот деп ойлобо. Ал эмес, эгер өзүнүн абийирсиз иштерин жаап жашырып, документтерди оңдоп салса да, ал акыры белгилүү болот. Ниеттин тазалыгы сенин кылган иштериңдин тууралыгын аныктайт жана ийгилик алып келет. Көрүү тазалыгы жөнүндө. Адамдардын жакшы жактарын гана көрө билгенди үйрөн жана алардын кемчилигине көңүл бурба. Сен адамдардын жакшы жагын гана көрүп, жаман жактарын көрбөгөнгө милдеттүүсүң. Мисал болуш үчүн мен сага бир окуяны айтып берейин. Бир праведник адам кечинде Кудайга сыйынуу үчүн храмга бараткан. Эски дубалдын жанынан өтүп баратканда, ал забордун тешигин байкап калат. Ал ошол тешикти барып карап, бактын арасында сүйүшкөн кыз менен баланы жатканын көрөт. Ал храмга келип өзүнүн көргөнүн айтып берет. Адамдар кыз менен жигитти чакырып, аларды таш бараңга алып, өлүм менен жазалап салышат. Мурда ушундай кылуу үчүн өлтүрүшчү. Кийинчерээк ошол эле окуя кайталанат. Бирок бул жолкусунда сүйүшкөн жаштардын жанынан кадимки эле тентиген абышка өтүп бараткан. Ал дагы кокустан эле тешикти карап, сүйүшкөн жаштарды көрүп калат да, буларды эч ким көрбөй калсын деп забордун жанындагы топуракка кумга заара кылып туруп, баткак менен тешикти бекитип коет. Убакыттар өтөт жана тентиген чал менен праведник киши бир күндө каза болушат. Анан ошол шаарга чоочун адамдар келишет да, жергиликтүү элдерден ушул жерде бир адам каза болду, бизге ошол адамдын үйүн көргөзүп койгулачы деп суранышат. Элдер булар белгилүү праведник жөнүндө сурап атат го деп ойлоп, анын үйүн көргөзүп беришет. Бирок чоочун адамдар, жок ал эмес, бул шаарда дагы бир адам өлдү го, ошонукун көргөзүп койсоңор дешет. Элдер түшүнө албай турушту. Андан кийин гана эстешти тентиген абышка жөнүндө. Алар чоочун адамдарды тентиген абышка коюлган мүрзөгө ээрчитип барышты. Анткени ал абышканын үйү дагы жок болчу. Чоочун адамдар абышка үчүн Кудайга сыйынып коюп кетишти. Элдерге абдан кызык болду. Бул абышка эчтеке деле жакшылык кылган жок эле го жашоосунда. Тиги киши тескерисинче праведник болгон. Элдер чоочун адамдарды токтотуп, кызыгып сурашты. Бул киши эмне жакшылык кылды? Кайсы кылган ишине сыйынып атасыңар деп сурашат. Ошондо чоочун адамдар өздөрү жөнүндө айтып берип, тентиген абышка жакшы гана нерсени көрө алчу, жаман нерсени байкачу эмес дешти. Эгер сен кандайдыр бир жакшы нерсени көрсөң, аны сакта. Эгер кандайдыр жаман нерсе көрсөң,
көзүңдү жап. Сен өзүңдүн көрүүңдү, бизди курчап турган бардык негативден сакта. Анткени бардык жаман нерселер ички дүйнөңө негативди түзөт. Бул жашоодо көрүүбүздүн тазалыгын сактоо кыйын. Ошону эле угуу тазалыгы жөнүндө айтам. Эгер сага тааныштарың келип, бирөөнүн туура эмес кылганын, жаман сөз сүйлөгөнүн айтып баштаса, өзүңчө ойлоп көр 1 минутага. Сенин уга турган сөздөрүң сенин жашооңду жакшыртканга жардам береби? Эгер жок болсо, жөн гана стоп де. Андан көрө жашоону жакшыртканга жардам бере тургандар жөнүндө сүйлөгөнүн суран. Калгандарын башка жерге барып айтып берсин. Ооба, адамдар таарынат. Бирок убакыттын өтүүсү менен сенин туура кылганыңды түшүнүшөт. Микрофонду көңүл коюп карап, наставник сөзүн улантты. Притча 3 сита. 3 элек. Жаш окуучу философтун үйүнө келип айтат экен. Билесиз багай, сиздин бир досуңуз сиз жөнүндө жаман сөз айтты. Токтоо деп токтотту аны философ. Сен мага айта турган сөздөрүңдү 3 электен өткөрдүңбү? 3 электен? Ооба, 1 элек, бул чындык. Сен өзүңдүн айткан сөздөрүң чындык экенине ишенесиңби? Бирок мен аны кээ бир кошуналардын айтып атканын уккам. Анда сен 2 электен өткөрүшүң керек болчу. Ал жакшылык. Сен мага айта турган сөздөрүң бирөөгө жакшылык алып келеби? Жок, эч кимге, тескерисинче. Ошондойбу? Жана акыркы элек, керектүүлүк. Сен мага айта турган сөздөрүңдү мен сөзсүз угушум керекпи? Чындыгында жок. Анда, эгер сенин жаңылыгың чын эмес болсо, жакшы эмес болсо, жана керек эмес болсо, ал жөнүндө унут деп жылмайды философ. Дагы оюңдун тазалыгы жөнүндө айткым келип атат. Оюңдун тазалыгын сакта. Кийин уят болуп кала турган иштер жөнүндө жасаганды даже оюңа да алба. Уят ойлорго өзүңө жол бербе. Анткени ой менен кылган иштин ортосу бир эле кадам. Ойдун тазалыгы ниеттин тазалыгынан пайда болот. Ички дүйнөңдөн сура, канчалык сенин ниетиң жакшы экенин, канчалык аны баалайсың. Душевный настроең жөнүндө ойлон. Өзүңдүн ниетиң жөнүндө ойлон. Калгандары өзү эле келет. Жүрөгүң менен сен эмнени сезип атасың, ошого оюңду топто. Ниеттин тазалыгы сөзсүз болуш керек. Сенин ниетиң таза болсо, миллиондогон адамдар сени туура эмес кылып атасың, бул иш болбогон иш деп айнытканына карабай, сенин ишиң жүрүшөт. Ушул принциптин маанилүүлүгүн бардык эле адамдар түшүнүшпөйт. Ниеттин тазалыгы жашооңдун бардык сферасын таза кылат, жашооңо бакубатчылык алып келет. Дененин тазалыгы жөнүндө дагы унутпаш керек. Советтер Союзунун убагында окуу жайларда, общественный жерлерде тазалык бул ден соолуктун булагы деп жазылган плакат илинип турар эле. Денебиздин тазалыгы бул ден соолугубуздун негизи. Денеңди сугалактыктан, тамеки тарткандан, ичимдик ичкенден сакта. Ден соолукка зыян келтире тургандардын баарынан сакта. Денеңди спортко машыгуу менен чыңда. Дененин тазалыгы бардык физикалык абалга кам көрүү, ал бардык жерде сакталышы керек. Ден соолукка пайда алып келчү тамак аштар менен гана азыктан. Жаман, терс эмоциялардан алыс болуп, жакшы ойлорду гана ойло, көбүрөөк жылмайып жүр. Денеңди бардык негативдик таасирлерден сакта. Жана сөзсүз түрдө, жок дегенде жылда бир жолу денеңди ремонт кылып тур. Ден соолугуңду топто. Ушуну эсте. Адамдар өздөрүнүн үйүн ремонт кылып турушат, ооруп калмайынча өзүнүн денесине ремонт кылганын унутуп коюшат. Эң арзан дарылануу бул профилактика. Сөздүн тазалыгы. Сөздөр адамдын ички дүйнөсүн чагылдырат. Анын руханий байлыгын, оюнун, ниетинин тазалыгын чагылдырат. Акылман сөздөр элдин эсинде сакталат жана муундан муунга берилет. Мисалы, Бенджамин Франклин эчак эле каза болгон. Бирок анын айткандарын дагы эле эстейбиз, баалайбыз. Анын сөздөрүн жаттап алышып, цитата кылып, жашоосунда колдонушат. Алар оор кырдаалдарда туура чечим чыгарганга жардам берет. Көрдүңбү, сөздөр кандай таасир берерин? Сөздөр адамды ойлондурат. Жазуучулар, философтор, белгилүү саясий ишмерлер өздөрүнүн акылман афоризмдери менен тарыхта төөлүктө калышат.
Бирок бул кечке эле токтолбостон сүйлөй бериш керек дегенди билдирбейт. Сөз дагы энергия жана аны да сакташ керек. Bir ayda bir күндө унчукпоого арна. Сүйлөбөгөнгө аракет кыл. Бул дагы пайдалуу, өзүн өзү кармануу. Наставник сабагын притча айтуу менен улантты. Чөлдөрдүн арасында алыскы чыгыш өлкөсүндө өтө көп байлыгы бар Карган султан жашаган экен. Султан темпераментный, ырымчыл адам болуптур. Бир түнү ал түш көрөт. Түшүндө бардык тиштеринен ажырап калыптыр. Султан ойгонуп эле түшүн жоруп бериш үчүн акылманды өзүнө чакыртат. Кандай бактысыздык улуу урматтуум, дейт акылман. Ар бир түшкөн тишиңиз бул ар бир тууганыңыздан ажырап каласыз дегенди билдирет, улуу урматтуум. Кандай гана акмакчылык, деп кыйкырды жинденген султан. Сен кантип ушундай сөздөрдү мага айтканга дитиң барды? Жогол бул жерден. Ал сакчыны чакырып, бул акылманды камчы менен 100 жолу чаап салганга буйрук берди. Кийинчерээк султан жылдыздарды санаган астрологду чакырып келүүсүн буйрду. Жылдыз саноочу султандын түшүн көңүл коюп угуп туруп мындай деп жооп бериптир. Улуу урматтуум, сизди чоң бактылуулук күтүп турат. Сиздин түшүңүз сиздин узак жашашыңызды билгизет. Бардык туугандарыңыздан көп жашайсыз. Султандын жүзүндө жылмаюу пайда болду. Ал астрологко 100 алтын монета берүүсүн буйрду. Астролог дворецтен чыгып баратканда андан султандын кеңешчилеринин бири сурады. Бул таң калыштуу. Сен деле сага чейинки айткандарды эле айттың. Мен түшүнбөй турам, эмнеге аны 100 камчы менен сабатып, а сага болсо 100 алтын монета берди. Эсиңде болсун, досум, деди жылдыз саноочу. Бардыгы биздин ойлорубузду кандай формага саларыбыздан көз каранды. Чындыкты жакшынакай таш менен салыштырсак болот. Эгерде ал ташты адамдын бетине ыргытсаң, аны жаралантып алышы мүмкүн. Бирок эгерде аны жакшынакай кылып ороп, чын дилиң менен, назиктик менен белек кылып берсең, ыраазычылык менен алат. Досум, сен унутпа, чындыкты ар кандай формада кыла аласың. Негативдик жакты гана көргөзгөн, пессимисттик түрдө жана болгон иштин жакшы жагын гана көргөзгөн оптимисттик түрдө. Эми сабакты уланталы. Мен ушул тазалык мыйзамдарын сактап турганга жакшы эле аракет кылам, бирок дайыма эле оңдон чыкпайт деп ойлонуу менен сүйлөдүм Мехрон. Башка адамдардын арыз-армандарын көп укканга туура келет. Көчөдөн жакыр, муктаж адамдарды көп көрөм. Башка адамдардын позитивдүү жагын гана көргөнгө тренировка кылып турам, бирок ал кыйынчылык менен болуп атат. А ойдун тазалыгын кармоо кыйын, айлана чөйрө басып турат. Жакшы жөндө ойлонгонго мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок сизди угуп атып, күндөн күнгө ойлорум жакшы болуп баратат. Ички дүйнөмдө тазалануу болгонсуп, гармония пайда болуп баратат. Эртеңки күнгө сарсаналар, ишенбөөчүлүк акырындык менен жоголуп баратат. Ушул тазалыктын 7 түрүн сактасаң, сени ички гармонияга алып келет. Демек, улуу ийгиликтерге, улуу жетишкендиктерге алып келет. Бардык сенин кыялдарыңды орундата аласың. Наставник тоонун артынан булуттардын арасынан араң эле көрүнгөн күндү карап, караңгыга батып бараткан бакты ойлонуу менен карады да сөзүн улантты. Духовный дүйнө жана материалдык дүйнө бар экенин сен уже билесиң. Духовный дүйнө сүйүү менен өлчүнөт, а материалдык дүйнө акча менен өлчүнөт. Алар бири-бирин дайыма коштоп жүрүшөт. Эгер сенде сүйүү болгонун кааласаң, акча бер. Эгер сенде акча болгонун кааласаң, сүйүү бер. Муну түшүнүү биринчи оор болот. Эгер сени сүйгөндү, сыйлаганды, баалаганды кааласаң, сүйүктүү болгонго умтулуп атсаң, анда акча бер. А эгерде сенде акча болгонун кааласаң, сүйүү бер. Эсиңде болсун, алар дайыма бири-бирин коштоп жүрүшөт. Мисалы, ата-энелер балдарынын кимисин көбүрөөк жакшы көрүшөт. Туура, ким көп жардам кылса ошону жакшы көрүшөт. И дагы ата-эне таланттуу балдарын көбүрөөк жакшы көрүшөт. Кудай дагы таланттуу адамдарды сүйөт. Ойлоп көрсөң, кыздарга аларга камкордук көрсөткөн, бардык жактан жардам берген,
үйүнө чейин жеткизип, белек кийим кече алып берип турган, көңүл буруп турган жигиттер жагабы же эч иштебеген, жалкоо, кызды жада калса кафеге чакыра албаган жигиттер жагабы? Албетте биринчи вариант. Ошондуктан эгер сүйүүнү кааласаң акча бер, акчаны кааласаң сүйүү бер. Сүйүү пайда болуш үчүн акчаны кимге бериш керек деп Мехрон билинер билинбес ирония менен сурады. Бергенди дагы билиш керек. Эгер сенин руханий дүйнөң өнүккөнүн кааласаң, бакубатчылыкка умтулуп атсаң, бакыт жөнүндө кыялдансаң, үй бүлөлүк бактылуулукту кыялдансаң, сени сүйүп турганын кааласаң, үй бүлөдө өз ара түшүнүү, гармония болсун десең, жакын адамдарыңды ар кандай кырсыктардан коргоп тургуң келсе, туугандарыңдын ден соолугуна жана жакшы жашаганына кам көргүң келсе, акча бер. Любой купюраны ал. Руханий дүйнө акчанын санын кабыл албайт. Ага $1 $100 баары бир. Ал сенин бергениңди гана түшүнөт. Кудайдан тилен, чын жүрөктөн тилен, көзүңдөн жаш чыксын. Канча акча чогулта алсаң, чогултуп туруп муктаж адамдарга бер. Акчаны берип атканда баарын Кудайдан сура. Анткени руханий дүйнө менен материалдык дүйнө бири-бирин коштоп жүрүшөт. Эгерде бергенди үйрөнсөң, эмнени кааласаң алганды дагы билесиң. Дайыма эсте, руханият менен байлык бири-бирине бекем байланышкан, бири-бирине көз каранды. А эгерде сенде азыр акча жок болсо, демек мунун себеби сен руханий дүйнөңдө өзүңдөгү бир нерсе менен башкаларга бөлүшпөйсүң. Эгер сенде акча болгонун кааласаң, сүйүү берип башта. Бардыгын чын жүрөктөн сүй. Эң жакын адамдарыңан башта. Өзүңдүн үй бүлөңдү сүй, камкор көргөз, жакшы семейнин бол, жакшы күйөө бол, өзүңдүн ата-энең үчүн жакшы уул бол, өзүңдүн балдарың үчүн жакшы ата бол, жакшы дос бол, жакшы бир тууган бол. Бир сөз менен айтканда, жакшы адам бол. Сени менен иштегендерге жакшы партнер, жакшы коллега болуп өзүңдүн сүйүүңдү бер. Сүйүү бер, ошондо сага акча келет. Жакшылыктарды көбүрөөк сүйлө, ошондо жакшылыктар жөнүндө угасың. Өзүңдүн мекениңди, туугандарыңды сүй, даже душмандарыңды сүй, даже сени кемсинткен адамдарды сүй. Анткени сени кемсинткен адамды сүйүү, сени жакшы көргөн, сага жардам берген адамдарды сүйгөндөн алда канча кыйын, жана ал үчүн сыйлык дагы сага көп берилет. Сүйүү бер, ошондо акча келет. Акча бер, ошондо сүйүү келет. Ушуну эсте, бул эки дүйнө монетанын эки жагындай дайыма чогуу жүрөт. Дайыма чогуу жүрүшөт, бири-бирисиз алар жашай албайт. Сендеги жашооңдогу болгондор карьераңдын талкаланып калышы, мурунку абалыңды жоготконуң, эми карыз болуп калганың жана башкалар баары бул сен болгон оюңду, күчүңдү бир жагын эле топтоп, экинчи жагын унутуп койгонуңан. Бүгүндөн баштап сенде эки багыт болуш керек. Үй бүлөңдө конфликт болсо, акчаны үмүт менен чогулт. Эгерде ишиң жүрүшпөй атса, акчаны үмүт менен чогулт. Эгер сенде ийгилик кетип калган болсо, акчаны үмүт менен чогулт. Кандайдыр бир суммадагы акчаны колуңа кармап, Кудайдан суран. Сенин кайрылууң мындай сыяктуу болуш керек. О Кудай, мен билем сенин кудуретиң күчтүү, баары сенин колуңда. Мен ушул бир аз акчаны, бул менин эмгегим, менин убактым, менин жашоомдун бөлүгү. Бул акчага ким муктаж болуп атса, ошого бергим келет. Жардам берчи мага, ийгиликтин эшигин ачып берчи. Туура адамдар менен кезиккенге мага мүмкүнчүлүк берчи. Менин үй бүлөмө сабырдуулук берчи. Менин жолдошумдун жүрөгүн жумшартчы. Мени менен иштей турган адамдардын жүрөгүн жумшартчы. Адамдарга оюмду туура түшүндүрө алгандай кылып, адамдар мени түшүнгөндөй кылып, мага билим жана күч берчи. О Кудай, мен көп жактан алсызмын. Мен эртең эмне болорун билбейм, бирок сен билесиң. Сен баарына көз салып турарыңа ишенем. Мен ушул акчаларды муктаж адамдарга берейин деген үмүттө чогултуп атам. Суранам сенден. Менин ишимдин жакшырышына жардам берчи. Мени туура жолго салчы. Сен менин жалгыз гана үмүтүмсүң. Менин тирөөчүмсүң. Ушул сөздөр менен эмнени кааласаң ошонун баарын сура. Балдарың үчүн ден соолук сура, ишиңе ийгилик сура.
алдыңа туура жолдо ачып берүүнү сура жана баары эмнени сурасаң орундалат. Дайыма акча бөлүп турганды унутпа. Аларды муктаж адамдарга бергенди унутпа. Аларга кам көр, ошондо баардыгы орундалат. Ушу менен бүгүнкү сабакты аяктайлы, деди да, наставник колдорун бата берип аткандай көтөрүп мынтип айтты. О Кудай, бизге ден соолук, күч, сабырдуулук бер. Кудай, биздин алып аткан билимдерибиз пайда алып келгендей кыл. Кудай, бакта иштеп аткан ишибиз жемишин берсин. Кудай, биздин жүрөгүбүзгө сүйүү сал, биздин акылыбызга түшүнүк сал. О Кудай, биздин ишибизди жетекте. Амин. Эртең улантабыз. Наставник туруп, үйдү көздөй ишенимдүү басты. Анын сөздөрү Мехрондун кулагында көпкө угулуп турду жана душасында жылуулук, сүйүү жана жашоо энергиясы толуп баратканын сезди. Ал наставниктин артынан баратып, О Кудай, ушул адам менен кезиккениме сага ыраазымын деп ойлоду. Окуучу болуу эмне экенин ал азыр гана түшүндү. Анда ушул жашка чейин, садиктен баштап магистратурага чейин көп мугалим болгон, бирок ушул акылман жана жаркыраган агартуучу адамдан сабактарынан алган билим дүйнөгө өзүнүн жашоосуна караган көзүн ачты. Түнүң бейпил болсун уулум, деген наставниктин жагымдуу токтоо үнү Мехрондун оюн бузду. Сизге да ошону каалайм, деп жооп берип Мехрон өз комнатасына кетти.